Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar. Bugun biz do'stim ekөөбүз satыла турган участкага kelib көргөнгө келдик. Satыла турган жер Базар Коргон шаарынын Осмонов көчөсү, самый главный. Ошол жерден киргенде Кесилишкен Калмырзаев көчөсү атынан көчөдө сол тараптан киргенде, сол тараптан биринчи, экинчи үй. Ошол участкага обзор кылабыз. Сатыла турган эженин өз үйүндө тиешелүү кагаздарын жана ошондой эле эмне документтери бар, кандай жайгашкан, ошол маселени полный айтып, азыр көзгөрүп кетебиз. Жудо. Үйүбүз ушул Жакшылдар базарда, жол жактан экинчи үй. Кирип келе бересиздер, кирип келсеңиздер эле бул жагында зеленый зона деп коет, гүл өстүрүп, жана бул жагында өзүнүн территориясы ушу пескоблоктон тосуп алыптыр. Жүрүп келсеңиз үй өтө жакшы жайгашкан. Үйдө бул жагында 2 комната экен, 2 комнатаң гостевой деп айтылып атат. Өтө жакшы абалда салынган. Үйү 6/4. Бул жагы деле гостевой экен, билсеңиз. Ондай полный эле кирип жашаш керек экен да. То есть үй готовый, полный шарттары менен бар. Бул жакта спальня экен. Бул жакта санузел. То есть санузел, душевой, туалети жана ушул жакта экен. Үйдөн туура киргениңизде эле эшигин алдына кичинекей зеленый зона, огород. Бул жагынан кичине жүргөнүңүздө эле оң тарабынан бул жакта кухнясы бар, очоккана. Очокканада бул жерде летний очоккана экен. Сөрүсү менен, тапчаны менен. Көрөсүздөр. Жана ошондой эле бул жакта 2 комнаттан почти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 комната бар. Кире бериши жана аркага сыгмасы. То есть бул үй мындайча айтканда илгерки союз үйлөрдөн, барак үйлөрдөн бири-бирине туташкан. Жана ушул турган үй основной Осмонов көчөнө карайт. Бул жерде турак жайга эмес, только турак жайга эле эмес, жана коммерция багытта эми иштесе болот. Участканын жалпы аянты 6 сотик деп айтылып атат. Эми фактически өлчөгөндө участка 5,80 примерно 6га жетпеген чарчы метр чыгат. Бул жагын көрсөтүп коелу досум, бул жагы. Мында кампасы бар экен. Бул жакта кампа материалдарды салып, бүт нерселерди алып келип сактай турган жер экен. Анан бул жагы малкана кылган экен, малкана. Жүрсөң, көрсөтүп коелу. 5,5 почти 5,80 чарчы метрге бүт условияларды кылыптыр да. Мындай кириш керек экен, жашай бериш керек. Мындай айтканча. Не деп коет эле, машина даяр экен, алыскы сапарга даяр деп эле. Ошол нерсе. Могул жактан еще жакын, то есть запасной ход, мындайча айтканда черный ход деп коет, запасный ход. Бул жактан алып кирип, бул жакка чөпкө бияга жыйган, бул жана малкана. То есть шаардын ичинде мындайды өтө кылыш кыйын да, жасаш. Аябай жакшы, аябай сонун. Бул жерде суу кампасы бар экен. Прямо эле мына 1 комнат санузелдин капталына. Анан самый главный, самый эң кызыктуу жери бул зданияда. Ночь. Ошол здания могу катар бойдон полный барак үйлөр боюнча мындай дальше кеткен, просто элдер чыгып отуруп документтештирген, документтештирбей элеп жаткан кездер бар. Ошол себептен ошо эски барак үйдөн 8 бөлмө. Бардыгы бири-биринен бөлүнүп турат. Жүр, биринчи бөлмөнү көрсөтөйлү. Бул жерди эже сатып аткан адам коммерция кылып иштеткен экен. Коммерциячы. Себеби бул главный жагы Осмонов көчөсүнө карайт. Жүр. Биринчи бөлмөсү киргениңде эле ол жакта бир бөлмө. Мындайча айтканда, так 5ке 2,5, 3ге 15 квадрат. Жүр.
Бул жагында зал деп койсо болот, кең. Ушул жерде жер коммерцияга өтүп кеткен экен. Битти көрсөң, жүрсөң болсо битти көрсөтөм сага. Бит болмай. Мод Осмонов көчө. Осмонов көчө, Базар Кормонунун центральный көчөсү. Бул жак жогору карай кетет, Ош Бишкек трассага. Бул жак Базар Коргон базарына карай кетет. Анан участканын жайгашы өтө ыңгайлуу. Бул жерде соода дүкөн бар. Анын ар жагында Атабек мектеби бар. Анын ар жагында үстүракта бала бакчасы бар. То есть бул жерде кирсең балалар менен мындай садикке, же болбосо мектепке деген эч проблемалар болбойт. То есть барлык нерсе бар. Атабызбы? Мына ошол Осмоновдун самый главный көчөсү. Анан бул жактан кесесең, бул жактан барак үйлөрдөн мындай 4 метрден бөлүп бөлүнгөн да. Мына бул жактан 3 терезе суу сатып аткан эжебиз карайт да. Аракет кылып аткан. Жанан бул жакта дагы могул жакта казан домчу атат. Домчу, этаж, он этаж, то есть базарга шаар болуп атат. Сатып алган адам шаарда жашайт да, мына жеткен эч бул жерде шаар болсун. Жүр кийинкилерди көрсөтөлү. Бул жерде коммерция багытында да иштеп атат. По поводу жолдун красный линиясы тема болуп калат. Красный линия деген нерсеге билишпейт. Себеби бул союзмандан салган үйлөр жана ошондой эле жолдун огунан Осмонов көчөсү 16-15 метр. Ошого эч кызат болуштун кереги жок тургандачы. Жүз бас. Азыр самый кызыктуу жеринен айтып берем, акырындачы. Мына биз силер комментарий тартып алайлы. Анан варианттарды айтып берем. Могул жакта да бөлмөсү бар экен, карасаң. Могул жакта бир бөлмө. Могул жагында бир бөлмө. То есть 4 бөлмө кетип атат. Мен билесиң билет калмачы. Анан өзүм эле алып барып койчумун эгер возможность болгондачы. Кийинки бөлмөлөргө кирели. То есть мына бир эшик менен мынакта уже 4 бөлмөгө киребиз. Ошо 4 бөлмөнү тартайлы. Анан бир сыйра распространениесин мен видео чыгаргандан үстүнө Google'дан көрсөтүп коем. Анан документтерди азыр тартабыз. Анан эженин да бир интересный немелери бар экен, сунуштары. Ошолорду угуп айтып берем. Жүр. Эженин өзүнөчү. Бул жакта кеңири мындай коридор экен. Бул жерде кухняга да, то есть стенада турат. Бул жактагы балдар жашайт экен азыр деле. 2 бөлмө. Тоже Осмонов көчөгө. То есть бул үйдү сатып алган адам могул жерди страшно бузуп туруп эле коммерцияда кылып алып эле иштетсе болот да. Могул жагы деле эки бирдей. То есть зеркальный. Бул жагы по поводу немени айта кетсек, таза суу линиясы бул жерден өткөн эмес, скорее всего. Таза суу компассынан эч кандай красный немелер килешпейт. Почти шаардын ортосунда десек болот. Эми сатып эмне себептен ушундай жакшы бүт шарты бар жерди сатып атат деген маселени көтөргөн көп суроолор бериши мүмкүн. Мен де сүйлөштүм сатып аткан негеси менен. То есть бул мына тарсаң берсең малкана. Шаардын ортосунда мондай малкана салып, кой чарбачылык, мал чарбачылык кылыш өтө неудобно экен. Мындайча айткандачы, шаардын ортосу бул жака чоалып келиш, анан бул жер коңшу сасылып, тиги сасылып атат. Условияны кылып бир. Анан бул үйдүн кожоюну мындай шыгы бар экен да. Мал кой кылып, четиракта жашасам, кичине бир четиракта жашап, ошол жерде мал кой кылсам, өзү Россияда экен. Анан ошол суранып, байбичеси айткандан биз келдик, ушу тартып кичине реклама кылып, бул биринчи видеобуз, мындайча айтканда биринчи видеобуз. Ошого анча-мынча немелер кетсе, каташмактар сөздөрдө болбосо үзүр дейт го. Ошого мындай. Эми себеп ошол бир себеби дейт, коңшулар менен ачар, мындайча айтканда коңшулар менен келишпестик болушу мүмкүн. Экинчиси ушу мал чарбачылык. Анан мына шаарда жададык дейт. Мындай четиракта болсо, прямо ол тоо жакта эмес, мындайча айыл жакта болсо депчи. Анан бир сага айта турган интересный нерсеси, бул бар, биз обменге даярбыз деп атат да. Мындайчы, эгер үй жакта бир хотя бы 2-3 комнатасы болсо, мал койгон, кой баккан шарты болсо,
Биз карап вариантты көрөбүз. Эгер жакса биз прямо эле ушуйду обмен кылабыз деп атат да. Эми мындай нерселер аз кездешет да. Мисалы обмен же болбосо мындай тигиндей депчи. Анан мен реклама кылып атканга жараша минустарын деле айтып кетишим керек. Минусу эмнеде? Минусу ушул техпаспорт бар комнаталарга, то есть 1-2 комнатасыныкы техпаспорт бар, Союз малындагы. Мына жерге бара бере техпаспорт. Андан 3 комнатасыныкы жасалып атат дейт. То есть бүт элек. Анан муну элеп турган могул жагында где-то бир 6 сотиктен 580ден примерно бир 3 сотиги, мындайча айтканда 3,5 сотигинин пока документи жок, кызыл китеби. Мындайча айтканда жер абада турат да. Ошолго эми вариантты карап көрөсүздөр. Мен жашаймын, макулмун десеңер, телефон байланыш номерин мен түгүнө жазып коем, видеону же болбосо видеого чыгарып коем, айтам. Ошого чалып, баалашып, сурап, маалыматтарды билсеңер. Үйдүн тиешелүү документтерин эже алып чыкты. Тиешелүү иш кагаздары даяр, то есть биз көргөн комнаталарды даяр. Мындай техпаспорт, идентификационный код берилет. Техпаспорту бар. Тиешелүү 2-3 изданиясына уже мынакей инвентаризационное дело дейт. Мындай документтерди илгери беришкен. То есть код так болот, мына сөзсүз код болот. Ошол себептен алам десеңиздер, шаарда жашайм десеңиздер, өтө жакшы вариант да.